Видеонун ылдыйындагы колду басып, Кыргызстандагы эң орчундуу жаңылыктарды билиңиздер. Журналист Болот Темировдун жана Төкмакын Болотбек Назаровдун кармалышын коомчулук жана бир катар журналисттер куугунтук катары кабыл алышты. Мындан улам интернет айдыңында Камчыбек Ташиевдин отставкага кетишин талап кылгандар көбөйдү. Азырынча ал отставкага кетер-кетпесин айткан жок. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынын өткөрүп, иликтөөчү журналист Болот Темировдун кармалышы боюнча түшүндүрмө берип, анын сайтындагы иликтөө калп экенин айткан. Аны менен катар ал кантип жана эмне себептен кармалгандыгы тууралуу маалымат берди. Болот Темировдун кеңсесинде наркотикалык заттар таратылууда деп арыз жазылган. Анын жанындагылар кармалып, канында баңзат бар экени аныкталды. Жакшы жери журналист Болот Темировдун канында эч кандай мыйзамсыз заттар табылган жок. Бул анын жазасын жеңилдетет деген. Кыстыра кетсек, кече 22 январда Бишкекте иликтөөчү журналист Болот Темировдун кеңсесине милиция кызматкерлери келип кармап кетишкен. Буга чейин Темиров Лайв YouTube каналы 2 күндө 37 миллион сомдук кантип тапса болот. Садыр Жапаров жана Ташиевдин схемасы деген аталышта иликтөө жарыялаган. Учурда бул иликтөө коомчулукта катуу талкууга алынууда. Подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроо жонунда сөзсүз басып, эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп коюңуздар. Ал эми видеого лайк басып, колдоо иретинде көрсөтүп коюңуздар.